Allah bizde aytып da suragıla men bereyin деп атат да. Сураганды үйрөнүш керек да просточу. Анан карасаң мына 2,5 саат сурап көрчү. Кантип эле 15 мүнөттүк сураганын бербесин Аллах. Сураадан мурда мындай болуш керек да. Мындай лайфхак кылып коеюн ичинен кантип башташ керек экен. Биринчиси мындай колуңа теспе сөзсүз болуш керек да. Башта руль этип бартасың, бир 100 жолу истигфар айтып ал, астагфируллах. Бирок айтканда чын жүрөктөн айтып алыш керек да. Алла кечир, мен күнөөкөрмүн, я Алла, астагфируллах, астагфируллах, ва атуб илейк унутпагыла. Анткени кечирим сурап турам, тооба кылбай койсоңор болбой калат да. Мындай астагфируллах, кечирим сурап, Алла, күнөөмү баардыгын тооба кылам, я Алла. Мойнума алдым деген сөз да. Анан ошону 100 жолу айтып аласыз. Анан кийин некен келме ла илаха иллаллахты 100 жолу айтып аласыз. Анан пайгамбарга сөзсүз 100 жолу салап айтылат. Сөзсүз. Анан кийин мүмкүн болсо ла хаула ва ла куввата илля биллахил алил азим деп ушуну 100 жолу айтып алла. Анан кийин Аллага кайрылып баштасак, машалла, эмне болду? Жүрөгүбүз таза. Анан өзү чыкпаганын көрөйүн. Эгер ихлас менен ушу 4 эле дуаны 4 эле зикирди кылсаңарчы, эгер чыкпасаң, Алладан сураганыңа чыкпаса көрөйүн. Чыга берет, куйлат кадимгидечи мындай өзүнөн өзү куйлат. Анткени таза жүрөктөн таза нерсе суралат да.